Эми бул бөлүмдө айтып атат, таухидти мойнунга алып коюп, амал кылып коюу жетиштүү эмес, качан гана ошол ширктен коркмоюнча, жүрөгүңдөн ширктен коркунуч болмоюнча таухидиң орундалбайт, таухидиң толукталбайт деп атат. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн бул бөлүмдү эскерди. Таухид ээлери сөзсүз түрдө ширктен коркот. Эгерде ким таухиддин далилдери менен жаттап алып, таухид эмне экенин билип алып, түшүнүп алып, бирок бул жашоодо ширк кылып коюудан, ширкке түшүп калуудан коркпой турган болсо, анын жүрөгүндө ал нерседен коркунуч жок болгон болсо, болду, мен таухидти билдим, ширк кылбайм деген коркунуч жок боло турган болсо, анда анын таухидинде кемчилдик бар экен деген маани. Себеби таухидти билген адамдар сөзсүз түрдө, таухидти жүрөгүндө орундаткан адамдар сөзсүз түрдө ширктен дагы коркушат. Эми бул бөлүмгө кирерден мурда ширкти түшүндүрүп кетишибиз керек. Көп эле сабактарда айтабыз, ширк, бул амал ширк, тиги амал ширк деп көп угушат элдер. Бирок ширктин акыйкаты эмне, ширк деген эмне? Ошол нерсени түшүндүрүш керек сөзсүз түрдө. Биринчиден, ширк деген араб тилинде сөздүк мааниси бир нерсеге бирдекени шерик кылды деген. Бир жалгыз нерсе болсо, ага бир шерик алып келип койсоң, ошол шарака, шериктеш болду, кошулду деген ошондой мааниде. Жалгыздоо эмес, ошол таухид деген жалгыздоо дедикпи, бул шерик кошуу деген мааниде. Ал эми шариаттагы терминдик мааниси болсо, Аллах Тааланын өзүнө гана тиешелүү болгон, Аллахтын акыларына башка бирөөнү теңдеш кылсаң, башка бирөөнү шериктеш кылсаң, ошол ширк болот. Аллах Таала Куранда айтат: "Таллахи ин кунна фи далалин мубин из нусаввикум би раббил аламин." Тозок ээлери тозого түшкөндө ушундай деп айтышат. Аллахка античип айтабыз, биз чынында ачык айкын адашууда болуп турубуз дейт. Не себептен дегенде, ошол өздөрү Аллахтан башка сыйынып жүргөн нерселерине кайрылбайт атат. Биз силерди ааламдардын Раббысы болгон Аллах Таала менен теңдеш кылган үчүн, шериктеш кылган үчүн биз эмне адашууда болуп турубуз деди. Демек ширк деген ушу Аллах Таалага башка бир нерсени шериктеш кылсаң, теңдеш кылсаң, ошол ширк болот. Пайгамбарыбыз суралды: кайсыл күнөө эң чоң күнөө? Айй замби азам. Кайсыл күнөө эң чоң күнөө дегенде, пайгамбарыбыз айтты: антажала лиллахи ниддан ва хуа халакак. Аллах Таала сени жаратып атса дейт. Аллах Таала жаратып атса, сен ошо Аллах Таалага башка бирөөнү теңдеш, шериктеш кылсаң, ушул эң чоң күнөө деди. Демек ширк деген Аллах Таалага башка бирөөнү теңдеш кылуу, шериктеш кылуу, ушул Аллах Таалага ширк болот. Кайсы нерселерде? Жалгыз Аллах Тааланы гана акылары болгон нерселеринде. Мисалы үчүн, жаратуу жалгыз Аллахка таандык. Кимде-ким Аллахтан башка бир жаратуучу бар десе, ал Аллах Таалага жаратууда башка бирөөнү шериктеш кылган болот. Кимде-ким аламдарды башкарып туруучу Аллахтан башка бирөө бар десе, оолиялар болсун, ким болсун, улуг адамдар, ыйык адамдар болсун, Аллахтан башка бирөө аламдарды башкарып турат десе, бул дагы Аллахтын акысына башка бирөөнү шериктеш кылган болот. Кимде-ким Аллахтан башкадан дуа кылып сурай турган болсо, мүрзөлөрдөн, оолиялардан, пайгамбарлардан, периштелерден дуа кылып сурай турган болсо, ал Аллах Тааланын акысына башка бирөөнү шериктеш кылган болот. Не себептен? Анткени дуа деген бул ибадат, сыйынуу жалгыз Аллахтын гана акысы. Биз жалгыз Аллахка гана кулчулук кылышыбыз керек. Кимде-ким Аллахтан башкадан дуа кылып сураса, ал Аллах Таалага ушул акысында башка бирөөнү шериктеш кылган болот. Демек ширк деген Аллах Тааланын акысында башка бирөөнү шериктеш кылуу. Мисалы үчүн, курбандык чалуу бул ибадат, кан чыгаруу ибадат. Бул жалгыз Аллахтын акысы. Кимде-ким Аллахтан башкага дагы кан чыгарып, курбандык кылып арнай турган болсо, ал дагы ширк кылган болот. Кайып илимдерини билүү бул жалгыз Аллах Таалага гана таандык. Кимде-ким Аллахтан башка келечекте эмне болот, эртең эмне болот, ошолорду билем десе, же Аллахтан башка бирөө билет десе, ошо Аллахтан башка бирөөдөн сураса, анда ал дагы Аллах Таалага шериктеш кошкон болот. Демек ширк деген Аллахтын акысына башка бирөөнү шериктеш кылуу. Эми ушул ширктин түрлөрү өтө көп. Ширктин түрлөрү көп. Бул жалпы мааниси. Ушуга бардык нерселер кирет. Демек мусулман адам ширктин ошо түрлөрүнү билиш керек. Жалпы эле Аллахтын акысына башка бирөөнү шериктеш кылуу дедикпи?
Кайсы нерселер Аллахтын акысы экен, кайсы нерселер Аллахка гана таандык экен, ошолорду билсек, ошол нерселерде Аллах Таалага башка бирөөлөрдү шериктеш кылбайбыз. Ошолорду шериктеш кыла турган болсок, анда ширкке түшкөн болобуз. Ширктин дагы эки түрү болот. Жалпысынан ширк эки бөлүктөн турат. Чоң ширк, кичинекей ширк болуп айырмаланат. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Инна ахвафа ма ахафу алейкум аш-ширкул асгар фасула анху фaqala ария." Чынында мен силерге эң корккон нерсем бул кичинекей ширк деди. Ал эмне деп суралганда, ал рия, кожо көрсүн, эл көрсүн деп амал кылуу деди. Демек, пайгамбарыбыз бул жерде кичинекей ширк деп атап атабы, демек тиякта чоң ширк дагы бар экендигин түшүнөбүз. Чоң ширк бар, кичинекей ширк бар. Кээ бир алымдар үчкө бөлөт. Чоң ширк, кичинекей ширк, анан жашыруун ширк деп. Аш-ширкул хафи деп, жашыруун ширк деп бөлүшөт. Бирок туурарагы Аллах алам бул чоң ширк, кичинекей ширк эле болуп бөлүнөт. Ошол ширкул хафи, жашыруун ширк, ал чоң ширкте да болот, кичинекей ширкте да болот. Чоң ширк жана айтып өткөндөй эле Аллах Таалага өзүнүн акысы болгон нерселерде башка бирөөлөрдү шериктеш кылуу, ошол чоң ширк дедик. Ал эми кичинекей ширк болсо, шариатта ширк деп аталынган, бирок ошол чоң ширктин деңгээлине, кафырлык деңгээлге жетпеген нерселер, башка далил ошону чоң ширк эмес экендигине далил болсо, ошол кичинекей ширк болот.